Кыргыз спортчулары дүйнөнүн популярдуу делген спорт түрлөрүнүн алдыңкы орундарды багынтып келишет. Албетте, бул спорт түрлөрү дагы кайсыл бир убакта кайсыл бир өлкөнүн улуттук оюну гана болуп саналып келген. Жакынкы келечекте футбол, баскетбол, грек-рим күрөшү, дзюдо, карате сымал спорттун түрлөрүнүн катарына биздин улуттук оюндарыбыздын бири да кирип калышы мүмкүн. Анда эмесе бүгүнкү чыгарылышыбызда Кыргыздын улуттук оюну болгон көк бөрү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Сиздер менен 5 кызыктуу бору, менин атым Эрмек Ташиев, Кыргыздын улуттук спорту менен чогуу таанышалы. Анан дагы өзгөчөлүгү, биз бүгүн бул чыгарылышта көк бөрү тууралуу маалыматтарды биринчи жана экинчи бөлүккө бөлбөйбүз. Биздин эң негизги максат бул оюн тууралуу сиздерге кененирээк айтып берүү. Анда эмесе баштадык. Көк бөрү оюну байыркы кыргыздардын гана оюну болгон эмес. Ат үстүндө ойнолчу бул оюнду илгери башкирлер, алтайлыктар жана казактар да ойноп келген. Көк бөрү оюнунда ат үстүндөгү жигиттин эң эле алгачкы максаты жерде жаткан улакты атаандашынын тайгазанына алып барып ыргытуу. Албетте, көптөр ойлогондой эле бул нерсе оңойго турбайт. Анткени аттын үстүндө баратып, атты башкаруу и так оор болуп аткандан кийин жерде жаткан 32-35 кг чейинки улакты көтөрүү ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Кыскасы, футбол, хоккей, регби сымал командалык оюндарда эле бул оюнга дагы командалык ой жүгүртүү талап кылынат. Эгерде сен тайгазанга улакты алып барып салбасаң, бир аз өтпөй сенин тайгазаныңда улак жатканын көрүп калышың мүмкүн. Кыскасын айтканда, бул оюнга жалаң эле күчтүү качоктор эмес, акыл менен туура чечим чыгарган оюнчулар дагы талап кылынат. Жана эң негизгиси, көк бөрү боюнча Орто Азиянын көптөгөн спорттук мектептеринде көк бөрү оюну үйрөтүлүп, жана ошондой эле өздөрүнүн чемпионаттары дагы өткөрүлүп келет. Бул деле албетте биздин кыргыз спорту дүйнөнү акырындан багынтып келаткан жөнүндө кабар берет. Көк бөрү оюну кыргыздардын байыркы оюну. Бул оюнду биздин аталарыбыздын аталары жана алардын дагы аталары ойноп келген. Албетте, көбүңүздөр эмне үчүн көк бөрү деген суроо жаралып жатса, буга Советтер Союзунун этнологу Георгий Николаевич Симаков жооп тапкан. Анын айтымында, байыркы кыргыздар карышкырга ууга чыгып, башкача айтканда, бөрүнү таяк менен башкача өлтүрүп, ал бөрүнү өлтүргөн мергенчи атына өңгөрүп алып, айылга атын чапкан бойдон жөнөгөн. Анын жанындагы топ мергенчилер ал өлтүргөн карышкырды талашып, оюн курушкан. Балким ушундан кийин биздин улуттук оюнубуз көк бөрү деп аталып калган деген түшүнүктөр бар. Ал эми көк бөрү деген сөздү орус тилине сөзмө-сөз которгондо жөн гана серый волк. Көптөгөн учурларда, жада калса Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында дагы көк бөрү оюну улак тартыш деп аталып келет. Мындай аталып калганына өзүнүн себептери дагы бар. Анткени көп учурларда көптөгөн балдар токойго барып, карышкырды кармап келүүгө алы жетпегендиктен, аны жөн гана улакка алмаштырып ойношкон. Балким ушундан улам көк бөрү оюну улак тартыш деп аталып калган деген дагы ойлор бар. Биз үчүн кандай болбосун, улак тартыш болобу же болбосо көк бөрү болобу, чоң деле айырмасы жок. Анткени бул оюн чыныгы кыргыздын улуттук жана канында бар оюн экени талашпойдон калат. Советтер Союзу бул спортту четке кылып, Совет бийлиги көк бөрүнү жокко чыгарып келишкен. Кыргызстан эгемендүүлүгүн алгандан кийин гана 1996-жылы белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиевдин вариантында жаңы эрежелер менен официалдуу спорт болуп киргизилген. 1998-жылы гана Кыргыз улуттук көк бөрү федерациясы негизделип, анын жетекчилигине Болот Шерниязов келген. Ал эми 2001-жылы эл аралык көк бөрү федерациясы негизделип, башка улуттун көптөгөн көк бөрүчүлөрү Кыргыз көк бөрү федерациясынын мыйзамдары менен жана ошондой эле эрежелери менен ойноого макул болушкан. Көп өтпөй Казакстан, Россия, Кытай, Монголия, Пакистан, Афганистан, Өзбекстан, жада калса Турция сымал өлкөлөрдө өздөрүнүн көк бөрү федерациялары түзүлүп, Кыргыздын улуттук оюнун популярдуулукка жеткирүүгө аракеттене башташкан. Оюн тартиби жана эрежелери ар бир эле спорттогудай атаандашты жеңип чыгуу. Ал эми атаандашты жеңүү үчүн берилген убакыттын ичинде максималдуу эсеп менен атаандаштын тайгазанына улакты салып келүү. Башкача терминдер менен айтканда, жөн гана гол киргизүү. Эрежелери көп учурларда кадимки эле хоккейге окшош кетет. Оюн 3 таймдан туруп, ар бир тайм 20 мүнөткө созулат. Ал эми эреже бузган оюнчу 2 мүнөткө четтетилип, командасы гол өткөрүп жибергенде гана мөөнөтүнөн эрте чыгууга уруксат берилет. Көк бөрү оюнунда өзүнүн эрежелери бар. Ат менен катуу ылдамдыкта келе жатып, башка бирөөнүн атын сүзүп салсаң, же болбосо атаандаштыңдын өзүн сүзүп салсаң,
Кол менен чапсаң, бут менен тепсең, камчы менен бирөөнүн атын чапсаң, же болбосо өзүн чаап салсаң, жана ошондой эле калыс менен башкача тилде сүйлөшүп койсоң, албетте бул нерселер үчүн өз жазасын өз убагында тартышың мүмкүн. Ошондуктан көкпөр оюнунда өзүнүн эрежелери менен ойногон жакшы. Оюн талаасын айтканда, узундугу 200 метр, туурасы 70 метр болгон аянтта өтөт. Тайгазандын ортосундагы аралык 140 метр жана аянттын так ортосунан 70 метр аралыкта болот. Ар бир командада футболдогудай эле дарбазанын ордунда тоголок тайгазан орнотулат. Тайгазандын бийиктиги 1 метр 20 сантиметр болуп, ал эми ичинин диаметри 2 метр, сырткы жасалгасынын диаметри 3 метр 60 сантиметрден жасалат. Көкпөр ойногон жигиттердин негизги максаты дал ушул жарым метрлик тереңдикте жасалган тайгазандын ичине улакты алып барып салуу. Ар бир команданын курамында 8ден 12ге чейин оюнчу ойноп, жана ошондой эле 8ден 12ге чейин ат болот. Бир убакта оюнга 4 гана оюнчу чыга алат. Жана ошондой эле оюн учурунда оюнчуларды жада калса аттарды да алмаштырууга уруксат берилген. Жана айтып өткөндөй эле оюн 20 мүнөттүк 3 таймдан туруп, жана анын ортосунда 10 мүнөттүк тайм ортосундагы тыныгуулар бар. Оюн башталгандан кийин командалар жерден улакты ала албай калса, 2 мүнөттөн соң оюн кайрадан эле ортоңку кругтан башталып, командадан бирден оюнчу чыгып 1 мүнөт жекеме-жеке улакты талашышат. Улак ортоңку кругтан чыкмайынча башкалар оюнга кошулбай турат. 1 мүнөттөн өтүп кеткен учурда оюнчулар амашып, кайрадан жекеме-жеке улакты талашышат. Ал эми тайгазандын алдына улакты алып барып жерге түшүрүп алып, ал улак ары же бери болбой жатса, оюн 1 мүнөттөн кийин токтотулуп, бул тайгазанга жакыныраак жайгашкан кругтун так ортосунан оюн кайрадан башталат. Ал эми улак тайгазанга кирген учурда дагы кыскасы оюнчунун буту жерге тийип калган болсо, гол саналбайт. Ал эми гол саналган учурда оюн кайрадан эле аянттын так ортосундагы кругтан башталат. 3 таймдын аягында тең эсеп сандары бирдей болуп чыгып калса, анда башкы калыс кошумча таймдын ордуна жөн гана 10 мүнөт бөлүп берет. Бул 10 мүнөттүн ичинде кадимки эле двордогу футболдой болуп эле оюнчулар золотой голго чейин ойношот. Ал эми 10 мүнөттүн ичинде дагы жыйынтык чыкпаса, анда башкы калыс буллит жарыялаганга аргасыз болот. Буллит кадимки эле футболдогу пенальтидей. Ар бир командадан 4 оюнчу тандалып, тайгазандан 30 метрлик аралыкта эки каршылаш оюнчу чыгып, бириси улакты тайгазанга ыргытууга аракеттенсе, экинчиси ага тоскоолдук жаратканга аракетин көрөт. Эгерде 4 оюнчу тең киргизе албай калган болсо, албетте андан кийинки оюнчуларды акырындан оюнга кошууга аргасыз болушат. Оюнда 3 калыс кызмат кылат. Экөө каптал калыстары, бирөө оюн талаасындагы калыс. Көкпөр оюну көп мамлекеттерде ар кандай аталып келет. Мисалы, Казакстанда көкпар болсо, Өзбекстанда көкпүрү же булак болсо, Афганистан жана Тажикстанда бузкаши, ал эми Түштүк Америкада пато жана Европада жөн гана хорсбол деп аталып келет. Дүйнө жүзү боюнча эң күчтүү курама командасы бул албетте Кыргыз курамасы. 2014, 2016, 2018 жылдары өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда албетте Кыргыз курамасы биринчи орунду эч кимге бербей келген. Акыркы көчмөндөр оюндарында 2018 жылы финалдык беттеште Кыргызстан Өзбекстан менен чыгып 32-9 деген эсепте жеңүүчү аталып чемпион болушкан. Көкпөрү оюну боюнча алгачкы дүйнө чемпионаты 2019 жылдын ноябрь айында Өзбекстанда өтөт. Ал эми кийинки дүйнөлүк көчмөндөр оюну 2020 жылы Туркияда өтөрү белгиленди. Албетте Туркиядан дагы Өзбекстандан дагы биздин кыргыз көкпөрүчүлөрү биринчи орун менен кайтат деген ишеничтерибиз чоң. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы талаштарды айтканда, Казакстанда түрк тилдүү улуттардын салттык спорт оюндары ассамблеясы негизделип, ал жака көкпөрү оюну көкпар деген аталышта киргизилип, эрежелери дагы бир аз өзгөртүлгөн. 2017 жылы Экспо 2017-нин негизинде Астанада көкпар оюну боюнча дүйнөлүк чемпионат уюштурулуп, ал жерде финалдык беттеште Кыргыз курамасын Казак курамасы 4-1 эсебинде утуп алган. 2019 жылдын январь айында Ташкенттеги жыйында алгачкы дүйнөлүк чемпионат кыргыз көкпөрүсүнүн эрежелери менен өтөт деген чечим чыккан. 2019 жылдын 14 февралында 9 өлкөнүн өкүлдөрү Астанада чогулуп, Ташкентте өтүүчү дүйнөлүк чемпионатты талкуу кылып жатып, кыргыз көкпөрүсүнүн эрежелерин кайрадан карап чыгууну жана ошондой эле Ташкентте өтүүчү чемпионатта көкпар оюнунун эрежелерин кабыл алууну сунуш кылышкан. Бул сунушка 9 өкүлдүн 8-өсү макул болуп, ал эми жалгыз Россия
каршы чыккан. Ал эми Кыргызстан болсо бул жыйынга катышкан эмес. Ал эми Туркияда өтүүчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кыргыз көкбөрүсүнүн эрежелери колдонулат. Ал эми Ташкентте өтүүчү чемпионатта көкпар оюнунун эрежелери колдонулса, кыргыз курамасы бул беттештен баш тартканы турат. Албетте биздин спортчулар бул беттештен баш тартса дагы, биздин көзүбүздө алар дүйнөнүн эң күчтүү көкбөрүчүлөрү бойдон кала берет. Бүгүнкү чыгарылыштан кийин кыргыз спортуна болгон кызыгуу сизде пайда болду деген үмүтүбүз бар. Жана ошондой эле албетте кыргыз спортунун сыймыгы болгон көкбөрү оюну тууралуу дагы кызыктуу нерселерди билсеңиз, комментарийге бөлүшсөңүз болот. Жана ошондой эле бизге лайк баскыла, биздин каналга жазылгыла. Сиздер менен 5 кызыктуу болду. Менин атым Эрмек Ташиев. Көрүшкөнчө.